Ассалаумалейкум тугандар, кандайсыздар? Биз бүгүн ужас киносуна көргөнү келдик. Комедия же ужас бу? Азыр биз менен болсоңуздар көрөбүз кеттик. Эй, кыргыз элим, каяктасыңар? Мына эмне боло? Бул билет төлөбөй, качып баратып, билет алып качып баратып, ушуну кармалып калыптыр, караңыздарчы. Тугандар, биз азыр ужас кино көргөнү келдик. Ужас кинону момундай бияк каяк кантип чыгабыз? Чоңгуз саламатсызбы? Кантип чыкса болот? Бияктан кантип чыгып кетебиз? Бияктан чыгып кетсеңиздер болот. Эмне болот өзү негизи? Биякта каникулы деген кинонун закрытый показы болуп атат. Оюңузча, каникулы жаш балдардын киносу же чоңдордуку аты каникулы деп атат, баягы окуучулар үчүнчү. Оюңузча кандай болот? Билбейм мен, полный эле кетөрчүдөй сезилип атат. Бардыгына көрө бергендей. Рахмат, чоң рахмат. Азыр кино көрөбүз. Момундай караңызчы. Бүтүн элдер, булар эмне адамдар? Саламатсызбы? Каяктан чыгып кетсек болот? Здравствуйте. Как вы думаете, как будет фильм, по-вашему? Я думаю, будет очень хороший фильм, потому что это фильм Алинура. Гарантированно. Мне кажется, это будет очень весело. Как он сказал вчера, это будет страшно немного. Беременным и маленьким детям нельзя, он сказал. Хотя здесь половина беременных, да? Кандайсыңар? Жакшы, жүрөбүз. Айлап атынч. Тынч, мал жамын. Ти кара уй тудубу? Туду. Абалды. Мана жакшы бар сону. Мана эң сонун. Кино жөнүндө айтып кетеличи. Кимдин каарманы, кимдин образы жакшы каарманбы, жаманбы? Меники мондай вайкел, мондай балалар, балалар. Мондай кишилер болот го, жүрөгү таза, эмне кылсам деп. Короче, бир кызды сүйөт. Ошон үчүн жаным берет. Өлүп калабы? Өлөрчө жаным берет. Бирок өлбөйт. Аны кинодон көргүлө десең. Съемка учурунда кандай кызыктуу окуялар болду сиз үчүн? Съемка учурунда мен мондай биринчи жолу кан жутуп көрдүм. Живой канбы? Эми живой. Алды. Живой канбы же кандай? Жанында жүргөн, Тарынып кетти? Живой канбы? Эмне кан ал же? Ал деген атайын жазаланган. Живой сымалган. Эмне болуп жутуп алдыңар? Жутурду да. Ошо мондай болду. Мен ал кезде орозо болчумун. Орозо окта картошка жедим. Жутпай. Сага, аны түкүрдүңүз. Монан жутуп жеп атам, оозума толуп калды да. Ошо жутуп алганга аракет кылдым, бирок кичине жутулуп кетти ал. Молодец. С премьерой кетелик. Балаңар, жок, балаңар. Палчан киносунда балаңар болчу да. Жок, эме бул экөөбүз коллега болобуз. Коллега. Сержанттар, кандай кино болот деп ойлойсуз өзүңүзчө? Мен неме кээ бир жерлерин көрүп калгам, финалын көрүп калгам да, монтаж болуп атканда. Аябай сонун кино. Эме студиялар балдар бардыбыз, аябай таң калганбыз. Аябай сонун кино болуптур деп, ак болуп калыптырбы? Сүт алат. Шоро ичкем, шоро. Кыргыз продукциясын колдойлу, кыргыз фильмине келели. Ошол. Молодец. Рахмат. Байке да молодец негизи. Байке ал молодец. Рахмат. Коштошсалар. Элестетиңиз, сиз жана съемка Токойдо болду да. Токойдо жалгыз калдыңыз. Сизге 2 буюм алышыңыз керек, жана жаныңызга бир белгилүү адамды алышыңыз керек. Кимди алмаксыз жана кайсыл буюмдарды алмаксыз? Бир элестетиңиз. Атамды алмакмын, Нурсултан Зарылов. Эмне себептен? Анткени атам 2 киши алса болбойбу? Жок, бир эле. Аны 2 буюм аласыз. 2 буюм, Атамды алмакмын. Токойдо жалгыз каласың. Бычак. Көп тамак десең. Болду да эчтеке. Просто жаныбарларды атпаш керек да. Эми келатса, жок. Монтип келатса мынтип защищать керек бычак менен, бирок атпаш керек. Ошон үчүн көп продукт алып алып да. Ошондо атаңыз эмне себептен алдыңыз? Атам көптөгөн поддержка берип жүрөт да. Жаныңызда да. Аякта да поддержка берет да. Анан толтура тамак. Толтура тамак, анан бычак. Анткени бир нерсе ушташ керек да. Бир нерсе жазаш керек. Жазаш керек. Буюрса, көрүүчүлөр, тасманы кандай кабыл алат оюңузча? Жакшы эле? Жакшы. Рахмат. Жүрөк толкунданып атат. Экинчи тасмабыз. Эми негизи көп эле тасмаларда принимали участие. Бирок деген өзү жазган, өзү тарткан бул экинчи тасма. Тасма жөнүндө эмне жөнүндө экенин сурабай туруп, биринчи могу чакыруу жөнүндө карап келсеңер, Ол баары кимдин колу? Баарына берип берсиңер. Канча 1000 кишинин берсиңерби? Мына айтканда
Толгунайдын пальчиктери көп экен. Личныйлер бар, алып койсуңар дейт. Алып койдук, элдер тарап салдык. Буну негизи өзүбүз ойлоп тапканбыз. Мындай айтканда маркетинговый ход бул. Элдерди кичине бул эмне экен, эмне болгон кино экен деп чакырыш керек да, негизи жөн кызыктырып. Ошо Кытайга чалдык. Алло, мехама барбы пальчики? Заказали, покрасили. Мен инстаграмга кирсең көрөсүздөр. Өзүбүз баарын лактап, наждачка менен алып, анын баарын марли сатып туруп, анын баарын кичине эме краскага кан кылып туруп, анын баарын заводтуп жөнөттүк. Буюрса жакшы эле болду го дейм. Жакшы эле. Тасма жөнүндө сөз кылалы. Эмне жөнүндө? Тасма негизи шардык балдар менен айылдык балдардын айырмасы. Жөнөкөй бизде мына орусча айтканда есть же люди, которые судят по обложке. Биз бул именно бул кинодо шардык балдар, кичине мына көбөгөн балдар, за границада окуп, анан айылдык балдарды не признают да, мында алар көздөрүнө мында маньяк көрүнөт. А так биздин айылдык балдар карапайым балдар жүрөктөрү таптаза, жөп-жөнөкөй. Биз ушу менен ушуну кичине салыштырайлы дедик да элдергечи. Анан в любом случае бул кинодо көрөсүңөр, наверное, айтпай эле коеюн. Добро побеждает зло. Жанагы айылдык балдар бүт баарын жеңет. Анан ушул трейлериңер көрүп атып, кичине бир голливудский кино «Убойные каникулы». Бар айтып атат. Бар айтып атат. Негизи жанр окшош болуп атпайбы? Каникулы деп туруп, биз деген негизи бул кино тасма «Убойные каникулы» мен бүт жанрдан, бүт кинолордон мен мага сүйүктүү жаккан кино да, жанр бул «Убойные каникулы». Ушундуктан, может быть, актанда вдохновение алдык. Бирок деген бул кинобуз «Убойные каникулдан» 8-чи минутадан кийин башкача болот. Өзгөрүп кетет. Совсем башка кино. Анан ушул тасмаңарды көбүнчө угатабыз ужас деп атышат да. Бирок кимге арналган? Чоң балдарга, чоң байкелерге, эжелерге, же жаш балдарга? Ойлойм 16-18 жаштан баштап 30 жашка чейиндерге. 16-дан кичүү болсо кирсе болбойт, көрсө болбойт. Боюнда бар айымдарга да кирсе болбойт. Не для слабонервных бул кино. Анткени кан көп, мындай мушташ көп, анан өлүм көп да, убийство. Да. Буюрса эми элдин көзүнө жагып, элдер майлуу сүттүү кино болсун, элдер көп кирсин. Рахмат. Биз дагы кичине кайрылып кетели, урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим. Өсүш керек да негизичи. Башка жанрларда мындай айтканда тартыш керек. Баягы эле комедия деп тартышык да негизи болбойт экен. Мына айтканда азыр биздин бир жылда толтура тасма чыгып атат, буюрсачы. Анысы да жакшы, конкуренция. Бирок деген ар кандай жанрларды да тартып көрүш керек. Ошо биз ойлойм биринчи болуп бош керек. Ушундай рискке бардык, тарттык. Кино жагабы, жакпайбы, аны сиздер уже кабыл аласыңар. Прекрасно выглядите. Спасибо большое. Мы заметили то, что вы в этом фильме снимались. Кого вы отыгрывали? Я играю одну из главных ролей. Мы студенты, которые выезжают на отдых. Это вообще у вас первый опыт или раньше снимались? Нет, это не первый мой опыт, это, наверное, где-то 4-5 мой фильм, да. Какие трудности были? Какие были моменты? Можете рассказать поподробнее? Конечно. Именно в этом фильме, я думаю, самое сложное было то, что очень много было драк и именно экшена, да, в том плане, что, например, у нас были профессиональные каскадеры, которые нас учили, потому что мы актеры, но мы при этом не умеем драться, да, и это было сложно. Правильно упасть, правильно ударить человека. Вот, и в этом плане, что, например, я ушибла себе шею при одном из дублей, да, к сожалению, я не... Джеки Чан. Да, почти как Джеки Чан. Я хотела быть кыргызским Джеки Чаном. Вот, и, к сожалению, ушибла себе шею, но такие моменты бывают, это наша профессия. Вот, ну и я думаю, самое сложное еще было гримеру, потому что было очень много крови, да, это постоянно, то тут потечет, то там, ой, у тебя не такой кривой нос, надо подправить и т.д. и т.п. Какие знания, какие опыты взяли с этого проекта? Ну, в первую очередь, как драться.
Это Самосохранение. да, инстинкт самосохранения. Ну и в целом, если вы знаете, мы выезжали и жили на съемках 20 дней в Кегети, в доме. То есть это был такой большой проект, это не съемки в Бишкеке. И я бы сказала, что мы стали не просто как бы командой, да, то есть съемочной, там, актерской, а как бы мини-семьей, да, потому что мы жили, завтракали, обедали вместе все. Поэтому для меня это был вообще отличный опыт, потому что атмосфера стояла на съемках доброжелательная, да, все друг другу помогали. И, ну, а если конкретно самим, то вот, как я сказала, то есть драки и ужасы. То есть обычно у нас, если как бы женская роль, я думаю, это больше милая девушка, да, или там девушка главного героя, то здесь у нас там больше мы сами бежим с ножом, мы можем ударить, да. Голливудских фильмов. Да, дай бог, голливудских. Последний вопрос, вам не холодно? Нет, все супер, да. Спасибо большое. Негизи азыр Кыргызстандын киносу кадимкидей өнүгүп баратат. Абдан сүйүнүп атам. Тизерин байкасаңыздар, американский форматта, голливудский формат болуптур. Мен ушундай кинолор абдан жакшы көрөм. Аябай чыдамсыздык менен күтүп атам. Simple Media Production студиясынын жигиттерине ийгилик каалайм. Ал жакта досторум жакшы ийгиликтер жаратып атышат. Мындан дагы дүйнөлүк аренага чыга турган кинолордон болсун. Сизге ушу кино көрө элексиз, кино жөнүндө. Негизи кино Токойдо тартылыптыр, билишибиз боюнча. Сизге мындай суроо. Сиз Токойдо жалгыз калдыңыз, жаныңызга бир белгилүү адамды жана эки буюм алышыңыз керек. Эмнени алмак элеңиз жана кимди алмак элеңиз? Эки белгилүү, бир белгилүү эки буюм, Того албетте балта керек, бычак керек, эки буюм болду. Анан бир белгилүү Анвар Осмоналиевди алмакмын, анткени ал абдан шамдагай, арык, отун батын терип келгенге жакшы. Мына достор, бул кинонун өзгөчө эрте келип алып, кечке отурган Байке Тажак. Байке, кандайсыз? Кино кандай болду деп ойлойсуз? Байке. Кандай кечик болду бул? Кечик болду. Биз деген кишкен деп атканбыз, эми жүргүлө, ичинен дагы тирүү кишилерди издейли. Табайлы. Билишибиз боюнча Манас кинотеатрдын директор экенсиз. Акыркы күндөрү баягы кино студиялар өзгөчө жасап, жасалгалап жатышат. Буга сиз кандай карайсыз? Особняк киносу, ушул киносу. Мен буга түз эле карайм. Бул абдан жакшы нерсе. Анткени бул кыргыздын киносунун өнүктүрүү жайындагы анан бул бар айтат, бул реклама жасап атат, тиги бул деп. Бир жагы туура. Анда кылыш керек. Бирок бул жасалгалар жасап, кинонун тартылышы ушундай болгон деген бул өзүнчө бир тарыхта калат да. Булчу өткөндө сиз айтып атасыз азыр Особняк деп. Особнякты көрүңөр кандай жасаган туурабы? Абдан эшикке жасап, алдын барын жаап, идеально сон болду, абдан жакшы болду. Эл ошого түз карады. Анан элге абдан жакты, жакшы. Мына азыр каникулду көрсөтүп атат, мына көрүп атсыңар, азыр ичин барын жазап, сырттан эчтеке кылбай ичин жазашты барча. Караңгылашып, светтерди коюшуп, ар бир жерде мындай кан түзүшүнө краска кылып, анткени бунун баары бул кинодо бар нерселер да. Ошо кинодо бар нерселерди берген мындай элге бир какой-то бир мындай бөлүмдү көрсөткөндөй болуп жасалды да. Кызыктуу. Анан эл буга да кызыгып, анан бул да өзүнчө бир жакшы нерсе, ийгилик да. Негизи сиз көптөн бери эле директорсуз. Кишинин саны көбөйүүдө киного, кыргыз киносуна кирүүдө. Мен бул жөнүндө айтып берем. Кеч жакында TikToктон көргөн чыгарсыңар, бир казактын актёру ошо айтпадыбы? Мына деди, биз Казакстан, тияк-бияк канча деген кино, мисалы Аватар үгүтүп канча деген миллиондогон акчаны бердик деди. Биздин Кыргызстанда биздин бир эле республика анчалык акча берген жок. Анткени алар өздөрүнүн киносуна басым жасады деди. Бул Кыргызстан деп айтты. Көрдүңөрбү? Уже биздин Кыргыздын жигиттери, кыргыздын балдары, кыргыздын кишилери баары ушу биздин кыргыз киносун көргөнгө аракет кылышып атат. И кыргыздын кинонун тарткан балдар, режиссерлор, продюсерлар абдан ушунчалык деңгээлде жакшы кино тартканга аракет кылышып атат. Мен ойлойм, буюрса жакшы болот. Кыргыздын киносу өзөт. Кыргызский илгери кыргызский чудо деген бар. Ошо кыргызский чудо деген азыр мына жанданып келе атат. Мен ошого абдан ыраазымын. Мына достор, биз клубда эмеспиз, биз деген ушу жабык көрсөтүүдө элебиз, ушул эле жердебиз. Assalomu alaykum aka, кандайсыз? Жакшы, сау алдык сизди. Кайра келди. Ушунча кишинин арасынан түтүндөн
кино кандай болот деп ойлойсуз? Айтып кетиңиз. Мен оюмча формат кичине башкача болот кинонуку. Жаңы эми буга чейин эми криминал тартса, бул эми кичине мындай вау деп ха-ха-ха деп күлө турган жерлер көп болсо керек. Мына коркуп күлгөн жерлер көп болот мен оюмча. Рахмат. Сүйүнбайке да бир жолу салам. Давайте. Жерде кандайсыз? Манай. Эмне кылып атасыздар? Тартып жүрөбүз ата. Үйдө могу эмелер тартып атабыз адамдардычы. Кыйшайып калган. Манай, жакшы эле. Жакшы, кандайсыңар өзүңөр? Жакшы. Оюңузча кинонун кирип келишинде эле ушундай көрүнүш бар экен. Кандай болот деп ойлойсуз? Мен оюмча коркуп анан кийин каткырабыз окшойт да. Мындай бир учурдачы одновременно күлүп дагы, коркуп дагы ушундай кош баары чогуу болот окшойт да. Анткени деген мындай киргенде эле башкача болуп атат. Анткени жанагы пригласительный таратканда эле башкача болчу, адамдын колун кесип туруп. Негизи мындай суроо, элестетиңиз, сиз токойдо калдыңыз, жалгыз. Сизге бир киши жаныңызга белгилүү адам жана 2 керектүү буюм алышыңыз керек. Сиз кимди жана эмнени алмак элеңиз? Мен келинчегимди алмактын, анткени деген мен ишенген адамым. 2 керектүү буюм бул деген шереңке мен оюмча. Анан кийин компас. Эмне себептен? Компас бул биринчиден жолду тапканга жардам. Мен колдонгонду билем компасты деп. Көп адам билбейт да ошо. Көптөр билбейт болуш керек. Мен билем да колдонгонду. Шереңке болсо эми мындай от жагып кичине жылынып, мүмкүн балык кармап келип, балык бышырып дегендейчи. Балыкты эмне кармак эле? Жыгачтын учун таштын сыныгы менен кертип уштур акылы болуп туруп эле анан кийин хоп кинодогудай. Же самурайда монта. Жекеси колуң менен алыпчы. Ушундай. Рахмат. Манай жакшы эле ден соолук. Манай сонун ден соолук Кудайга шүгүр жакшы баары. Азырынча кино жөнүндө суроо эмес, Өзбекстанга барып келиптирсиз. Эмне сапар менен барып келдиңиз? Кандай? Жөн эле travel blog тартып келдим ал жакка. Өзбекстандын дагы кызыктуу нерселерди, ал жакта туризм кандай өнүгүп атат, элдер эмнеге ошол жакка агылып атат, эмне өзгөчөлүктөрү бар деген максатта барып тартып келдим. Сиздин стористериңизде, Instagram баракчаңызда баягы кинону мындайча айтканда көбүнчө критикалайсыз да, кинонун мындай айтып өзүңүздүн сөзүңүздү мындай кыргыз киносунда өнүгүү болуп атат деген оюңуз кошуласызбы? Кино критик эмесмин, мындай аябайчы, анан просто эле өзүм оюм жазып коем да, мындай кино ушундай экен, мага ушул жерлер жакты, могул жерлер жаккан жок депчи. Анан өнүгүү болот, конечно, жылдан жылга бул кыргыз киносу өсүп атат, өнүгүп атат деген качество жагынан, маани маңыз жагынан, бүт бардык жагынан өсүп атат. Буюрса бүгүн да жакшы бир киного мындай жаңы жанрдагы, жаңы багыттагы кино болду окшойт, мындай ужас жанрындагы. Ошо биз көрөбүз эми жакшы кино болду окшойт трейлерине караганда. Оюңузча, ушундай кыргыз киносу канча жылдан кийин чет мамлекетке чыга алабыз? Чет мамлекетке акырындап чыгып атышатмы? Эми чет мамлекет дегенге болбойт, коңшу өлкөлөргө уже алардын рыногуна кирип биздин кинолордо чыга башташты. Буюрса кинонун сапаты жакшырса, актерлордун жана составы жакшырса, мындай ошол уровеньге чыгабыз деген ой бар. Тасмага келдик, азыр көрөбүз. Буюрса сонун тасмага деп ойлойм. Эмне дегенде трейлери өзү кызыктуу болчу. Реферальный башка бир тасма бар, америкалык, ошого кызыктуу болуп туруп, кыргызча формат кандай болот экен деп. Убойный каникулы деген айтасызбы? Оюңузча кыргыз көрүүчүлөрү ужас киносуна даярбы? Оюмча даяр. Эмне дегенде азыр эксперименталдык жаңы жанрда тасма жакшы келип атпайбы? Жакшы кетип атат. Ошол. Сизге суроо. Элестетиңиз, сиз токойдо жалгыз калдыңыз. Сизге бир белгилүү адамды жана 2 буюмду алышыңыз керек. Өзүңүзгө керектүү буюмду. Кимди алмаксыз жана эмнени алмаксыз жаныңызга? Белгилүү адам дегенде кайсы индустриядан? Шоу-бизнесби? Өзүңүзгө. Эл тааныган. Бир футблогерди алмакмын. Сынышты алсам керек эле Кекеевди. Эмне себептен? Курсагың ток жүрөт да, тамак жасай аласың. Буюмдардан ошол бычак менен кастрюля болсо керек, жана спички. 3 болуп калды. Спичканы чөнтөккө коюп коесуз. Рахмат. Рахмат. Кайсы? Этномедиа? Этномедиа, албетте. Сүйүнбайке, салам сизге. Жана бүткүл Этномедиа тобуна. Рахмат. Мына достор,
баннерді сындоо рубрикасы. Мына, қараңыздар. Бұл жерде Азамат Уланов, Толгонай Арзыкеева, Чыңгыз Султанов, жана 2-3 белгілі блогер екен, аттарын азырынша билбейт. Жана Палчан киносындағы Дастан. Жана Анвар Байкебиз. Баннерден несі жақты? Оригинальна, белгілі актерлор. Бұлар қорқу атшат, жана қан момдай сөқту. Бұл жерге 10-дон 10 бал беребиз. Ушуну көрсөңөрлө көчөдөн, көрүп калсаңыздар кинотеатрлардан, значит, каникулу тасмасына киребиз деген ойдо барсаңар болот. Баннерди көрсөңөр. Анда эмесе биз кеттик анда. Ох, энең, жок болбой калды. Мына достор, ушундай баннерди көрүп калсаңар, демек каникулу кино тасмасына кирсеңер болот. Анда эмесе биз кирели кеттик. Деп салгансыздар. Ушундай баннерди көрсөңүздөр, демек каникулу кино тасмасын көрсөңүздөр болот. Анда эмесе биз кеттик. Көрсатпы кино кандай сезимдерди калтырып атат башталганда эле? Башталганда эле эми күлөбүзбү деген ойдобуз. Себеп дегенде Кыргызстан үчүн жаңы жанр, өзгөчө жанр. Мага абдан кызык болот. Себеп дегенде бизде да экспериментальный 2-3 идеябыз бар болчу, анан аларды тартсак тартпасак да анан быйылкы жылда көпчүлүк экспериментальный кинолор бар экен. Эми биринчилерден болуп мынакей каникул чыгып атат. Эгерде эл жакшы кабыл алып, көрүүчүсү өскөн болсо, анда биз только кубанабыз. Анан экинчи интригасы, эми актерлук составын баарын эле билет экен, бирок арасында биздин инибиз бар, Дастан. Палчанда тартылган. Ошонун ойногонун бир башкача болду, аябай күлөсүңөр, прям кинону ачты дегендей рецензияларды угуп атабыз. Ошону прям үмүт чоң болот Дастандан иши. Данный фильм не рекомендуется к просмотру детям, беременным, слабонервным и конченным моралистам. В кадре присутствуют сцены курения, насилия, жестокости и шутки про Курало Чокоева. Всем приятного просмотра! Как фильм? I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. And if you don't know, I'm blowing up like you thought I would. I'm blowing up like you thought I would. Много не будем говорить, не хочется много чего говорить, просто хочется предоставить слово режиссеру. Знаете, у нас есть главное правило, мы не имеем права стоять одни на этой сцене без наших пацанов. Simple Media, можно сразу сюда всех? Сарапулов Айдар, Кутусунов Азамат, Жанабеков Муса, Эльнур Максутов, Илим Койшиманов. Где ты, Илим? И, собственно, слово режиссеру фильма «Каникулы» Эрбол Тойгумбаев. Это его первая картина, ребят, поэтому, да, тебе первое слово. Всем еще раз ассаламу алейкум. Надеюсь, вам фильм понравился. Рад вас всех здесь видеть. И спасибо, что нас поддерживаете. Тогда, наверное, перейдем. У нас просто аксакалов нету, чтобы сразу предоставлять слово. Да. Хочется предоставить слово. Ну, у нас среди нас есть аксакал Анвар Усманалиев, да. Ушул проектте мен кадимкиден картайдым да. Мурун мындай жаштардын арасында биринчи эмесмин, аябакта эң аксакал. Вернула ногу на съемку. Настя, Кедиль, тоже выходи. Она шею вообще чуть не свернула. Eku Production!
Асхат Баке, как вам фильм? Офигенный фильм. Жанр просто вот этот трешняк. У нас не было еще такого молодежного, ну вот такого беспредельного, короче, знаешь, где можно за грань чуть-чуть переступить. И плотность юмора мне очень понравилась. Я поздравляю Airbowl, красавчик, пацаны пушки. Слушайте, это, наверное, лучший дебют режиссера. Airbowl, ты вообще молодец, прям классный. Неожиданная концовка. Местами я прям рвался. Очень смешно. Очень кайфово. Ну, самый кайф, что такого не было еще. Никто не снимал такой трэш. Я не знаю, как воспримут наши зрители, но я кайфанул. Вам фильм. Это очень хорошее кино. Мне очень понравилось. Очень динамичный, смешной, трэшовый. О, Энгсон! Вы прям очень в тему. Ай-ой, прям очень хочу сказать про этот фильм. Вообще, я очень хорошо отношусь к этим ребятам Simple Media. Родные. Мы с ними вообще там в одной комнате, да, самсушку на 3-4 делили. Но суть не в этом. Фильм потрясающий, невероятный фильм. Просто все понравилось мне. Вот игра актеров, сценарий, эффекты. Блин, я в восторге. Я прям вот каждую секунду, вот все, что они придумали, мне понравилось. Вот в этом фильме. Я советую его, и я думаю, что-то новое для себя найдете, потому что жанр, ну, такого не было. Но для меня не было. Для меня впервые, я удивлен, я как ребенок смотрел, радовался. И тем более, учитывая то, что это мои друзья, блин, Алинур. Чын айтканда, менин эң оор проектимдин бири ушу каникул тасмасы болду. Өзүңүздөр байкагандай съемка тоодо жүргөндүктөн анан өзүм дагы башында сыркы болуп калып, бирок ага карабастан мындай команданын кандайдыр бир энергиясы менен аябай жакшы тасмалардын бирин тобуктады деп толук айта алам. Ошол тартылуу учурунда сизди бир кандайдыр бир денесин кокустатып алды деди. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Андай учур бар. Көп болуп турат экен. Биз менен каскадер бар иштешип, айтып коеюнчу. Андай учур бар аябай көп болуп турат экен. Биз менен каскадер бар иштешип, анан туура кубаганды үйрөтүп атышты. Но вообще сонун кен топ 10 комедия жагына вообще сонун адаптация жана жаңы өзүлөрүнүн бир фишкасын кошуп кетти. Айрыкча жаштарга сонун. Бир нерсе баягы бардыгыбыз мындайча айтканда биз орусча айтканда кайфовать эттик да. Алейкум, кандайсыз? Мана жакшыбы? Оскар кут болсун. Рахмат, бул аябай күтүүсүз болду. Кыйынчылыктар деле болгон жок. Единственный кыйынчылыктар эмелерде болду, согушкан сценаларда. Аябай сонун тасма болуп тур. Негизи Airbowl Тойгонбаев менен аябай жакын доспуз. Аныкы режиссерский дебют болду. Кыргызстанда дебюттерден мындай карасам, бул эң сонун, эң мыкты деңгээлде аткарылган кино болду окшойт деп ойлойм. О, блин, эметек кесиң, жандай орусча айтканда мандраж болуп, мындай аябай толкунданып ийдик. Сонун элдерге жакты. Мен оюм, көрөсүңөр эми могу бияктан чыгат, могу отрывок видеолордон элдердин кол чогуп аткан, жыргып аткан, кирип бир жолу көрүп койгула. Чынын айтканда силерге мен оюмча жагат. Бул жаңы жанр, Кыргызстанда болуп көрбөгөн жанр. Мен оюмча баарына жагат. Кандай кызыктуу окуялар бар? Көбүнчө мушташ, ушундай бир өзүкчө жерлер бар экен. Күйгөн жериңиз бар экен, ошондо айтып кетиңизчи. Күйгөн жерде мен ушу режиссерлордон өзүм күйөйүнчү десем балдар болбойт. Мен өзүм күйөйүнчү деп хотя бы жарымына чейин күйүп көрөйүнчү, өзүм кылып көргүм келип атат. Жана Том Круз, Джеки Чан өздөрүн кылып берет го. Өздөрү анда мен да кылып көрөйүнчү деп балдар переживать этип ошон кылып көрдүк. Ошол болду. Мындай таң калыштуу. Биринчи жолу күй көргөнүм. Достор, кинону көрүп бүттүк. Кино мындайча айтканда, крышаны түшүрүп таштаган кино экен. Чындыгында bunday кинону мен ушунча айдан бери кинолорго көрүп отуруп көргөн эмесмин. Ар бириңиздерге туугандарыңарды, дос балдарыңарды, эжеке карындаш иниңерди алып алып, кыргыз киносун колдоп, кыргыз киносунун өнүгүүсүнө көңүл буруп, салымыңарды кошуп, ушул кинону 25 майдан баштап бүткүл Бишкек шаарындагы кинотеатрлардан көрө аласыңар. Барыңыздарга рахмат, силер менен Этно Медиа.